Боронбаева Санталат мен 66-га чыктым. Şu turun özüm bolsa birinci operatsiya болгонмун, баягы илгери неме болгон, писта деп коет экен ошондон. Анан кийин дагы операция болдум, 2 жолу операция болдум. Көзүм болсо майып. Анан Кудайым эми өзүм туубадым ушу баламны, битте кызым эми жок, битте уул бар. Азыр Кудайга шүгүр, Кудай мына үчөөнү берди, ушуларды алаксытып отурам. Турмушум болсо оор. Şu üçöөнү кыйналып жүрүп, ушунчалыгына Кудайга шүгүр дейм. Анча адамдар эми жардам берет экен. Анан кийин эми берип, өзүм эми пенсиям жетпейт. Оору тууралып чыкканмын. Азыр 5080 сом пул алам пенсия. Ошо менен ушу 6 жаныбыз, 6-оону багып отурам. Geçe kışta kömürden hükümet kömür verdi yarım tonna. Anan şuntiyi oturam, şuğam Kudaya şükür deyip, özüm öte oğrukcamın, darı olursa oturalıyım. Jürek menen, jürek öneme öttüm menen, jürekten ortasında kişi yakında oğrup kaldım, barsam o şehirde jara var eken. Oşo jara bayağı hava yetişmegende damım kıstığıp kalat. Anan keyin barıp darı alıp içerim. Ошону эми операция кылса болобу десем, анда арыксын дейт, болбойт дейт, дары менен бир болсо кайтып кетет дейт. Анан көп баса албайм, өпкөм көп кетет, анан башым айланып кетет. Ушулана чоң кызымды кичине үчөөнү эчтип алып жолго чыгам, кайтара кирем. Ошо 5080 сом пенсиям бар, ошолор менен 6 жанды багып отурам. Birinciden men gelin bolom. Kүйөөм менен жашаганга 11 жыл болду. 3 балам бар. Кайненем индивидуалдуу экинчи топто окуп, майып. Биз эми ушу жашообуз кыйын, үйүбүз эми аварийный состоянияда турат. Анан ушу кайрымдуулук адамдардан жардам суранар элек. Тамагаш эми ушу кайненемин экинчи топтогу майып куруп алат. Ошо менен эле тиргилик кылабыз. Одон бөлөк эрим ушу анда санда элдин ишин кылат. Өзү жакында эле түрмөдөн чыкты, 1 жыл болоюн деп калды. Жашоо эми кыйын да, мындайча айтканда, 2 балам окуйт. Мектепке барып келиши деле кыйын, кийим кечесине кыйналабыз. Эми бир адам пенсиясы эме экен да, жетиши кыйын экен. Күйөөңүз эмне иштейт азыр? Күйөөм азыр үйдө эле бекерчи. Анан кээде эл отунуму кылып бер дейт, ону кылат, устройкага чыгат, олорго барат. Ошо кичинеден болсо эми жарда 11 жылдан бери чогуу жашайм. Ушу 11 жылдан бери иштеп аракет кыласың, бирок баягы эч жугуму жок да бизгечи. Күнүмдүк тиричиликтен ашпайт. Кайненем бир күн ооруйт, ого дары таппай калабыз, көрүнгөнгө карызга барабыз, берип тургула депчи. Экинчи пенсия тийгиче адамдардан, комоктордон карыз болуп кетебиз. Нар жак бер жактан жардам деле жок, ушу үйүбүз тамчы өтүп, жардамга эми аябай муктажбыз да. Ушу жалгыз бала багып алган. Ушу кайненем башка деле баласы жок, мына мен 3 балам. Ошо эң чоңу 1-класска барат, 7 жашта. Экинчи 6 жаштан 0 ойго барат.
Бул 4 жашар кичинекей кызым. Ошо. Anan uy jayım uşul, tam kötü, jarılıp ketdi. Emin surananım uşul uydu bir ettep, bir kiçine üstün oңдоп alsam bu jardam beresiңер uy degenim oşonda. Uşul uydu жазга çyksak, ettep uşulardı oңдоп alsak, mına baldarga deyin da. Anan emi beri uşul iyil hökümet jardam berdi, kömürden berip ele bıyıl, ajep jügürüp jardam suradım. Bana bergileyim. Alğanğa 1,5 tonna, ajamal 1 tonna. Yarım tonna kömür berişti, ana oşol kaldardır onu. 2 kap. Oşolan yarım. Үйүбүздүн жарака кетти, үстүлөрүнөн тамчы өтөт, жамгырчы. Анан үйүбүздүн мына жак капталынан ham ачык ушунча, ичинен дагы ачылып калган да. Азыр төшөк жийип эле эме кылып турабыз. Төшөк менен эптеп жаракасын тосуп, анан мына 2 чыпта көмүрүбүз бар. Үйүбүз суук, абдан эле кыйналып жашайбыз ушу. Правдадан деле кыйналабыз. Эми ушу кайрымдуулук адамдар болсо, ошолордон жардам суранат элек. Мына ушу үйүбүздүн тамчы өтүп эле кыйналып бир эле болуп атабыз да. Суук болобу? Суук. Үшүп, ана баягындай печка жагып коебуз түнү. Одон деле жакшы ысыбайт экен. Мыналар ооруп жакында эле эме болду. Өзүм дагы ооруп жакында эле больницадан чыктым. Абдан эле бизге айтканда кыйын да. Өзүм иштейин десем белимде гыржа бар. Оорушка жарабайт экен. Ушинтип эле отурабыз эми. Жалгыз бир эле кайнем пенсиясы менен башка айлык жок. Мына 3 балама 2400 пенсия алам. Бу деле өзлөрүнө наски-паскиси бир күн бирдеке түгөсө экинчисине жетпей калат экен. Ошо. Şu үйдүн üstün жагы оңдоп алсак жакшы эле. Тамчы өткөндө кыйналып атабыз, бар жогубуздан тамчы өтүп кетет экен. Бир жерине наган коебуз, бир жерине челек коебуз. Үй болсо баягы былтыр мурдагы жылы жарылып кетти эле. Сельсоветке барып, мынандай болуп атат десем, ошко баргыла деди. Жарыгы көп эле. Аны неме кылабыз, жылга актайбыз. Баягы жер тербенгенде өзүмөн корком. Өткөндө жер тербенгенде корком да мына жака чыккыла деп, мына балдардан кокустан басып түшөбү деп корком да ортолугу мынанча ачык эле актайып берип, наркы үйүздү дагы бийил болбой калды, дагы жарылып кетти. Аерге ана кичине килем тагып койдум. Элден уялат экенсиң да келген кеткенден. Ушинтип отурабыз. Ушул. Кандай болду? Мына анандай жарыгы бар. Жер тербенгенде мына ага мынандай болуп калды. Ана корком бирок. Ушу печке, ошо жарым тонна көмүр берди эле ушуну менен.
Ошо кичинеден жактык, азыр 2,5 тупта көмүр калды. Ana gelin менен, балдар менен ana үйдө жатат музак. Түзүгү субайтат, анан жамгыр жааганда тамчы өтүп кетет. Бардыгыбыздан ушул акыбалыбыз. Ошондон анан жардам сурадым эле. Эми ушуларды бир оңдоп бересиңерби деп. Бир кичине. Эми дагы неме болсо, онандай болуп жаракат чыгып кеткен, тактары болсо чөгүп кетти. Тууган уруктарым бар, эми алар деле жардам берет экен, эми адиле бетим чыдабайт экен, мага жардам бергиле дештен уялат экенсиң. Алар ам келип алып, ушинтип неме болду, ана жарыктарды оңдогонбуз, ана тозуп, анан жарыктар неме болгондо актап коебуз, кайтып түшө берет. Бар күн жааганда тамчы өтөт.